Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынын урпактарына сыйлык документтери тапшырылды. Сталинградты коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн баатырлар учурунда сыйланган эмес, алардын өздүгүн тактаган документтер Россиянын коргоо министрлигинде сакталып калган архив аркылуу аныкталды. Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү издөөдө жардам кылгандарга да атайын төш белгилерди тапшырды. Я своего деда искал 1973 года. Мен чоң атамды 1973 жылдан бери издеп, 2009 жылы гана таптым. Аны тапкан соң согушта белгисиз жоголгондорду издегендерге жардам берүүнү чечтик. Бүгүнкү күндө 2,5 миң кыргызстандык жоокердин бейнеси табылды. Удалось установить место гибели, захоронения 2500 наших кыргызстанцев. Каждый гражданин любой страны. КМШ мамлекеттерине кирген мамлекеттердин ар бир жараны Россиянын коргоо министрлигинин Подольск шаарындагы борбордук архивине кайрылса болот. Ар бир кайрылуу жоопсуз калбайт. Эгерде изделип жаткан жоокер табылса, аны көөлөндүргөн документ же сыйлык Россиянын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу келет. Посольство Российской Федерации.